Көлтаң программасы уланууда бүгүн 26 июнь баңгизатты колдонуу жана мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүүнүн күнү. Буга чейин ушул күндүн урматына атайын акция жарыяланып, бүгүн да жыйынтыкталуу алдында турат. Ушул жана башка тууралуу биздин студиябызга келген меймандарыбыз да кененирээк айтып бермекчи. Деги эле баңгизатын колдонуу кандай ооруларды алып келет? Баңгизатын колдонгондор бүгүнкү күндө кимдер болууда? Ушул жана башка суроолорго жоопторду бүгүнкү биздин студиябыздын меймандары облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун невропатологу, наркологу Султанов Асанбай Султанович агайыбыз бизде мейманда. Жана Сокол бириккен ооруканасынын психонаркология бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сатыбалдиева Элнура Сыргаковна бизде мейманда. Студиябызга кош келиптирсиздер, саламатсыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Таңкы маанайыңыздар кандай? Эң сонун мынакей бүгүн 26 июнь баңгизатты колдонуу жана мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү күнү. Буга ылайык мынакей Асанбай Султанович бизге буга чейин да мейманга келип, дал ушул баңгизаттын колдонгондордун саны өсүп жаткандыгы тууралуу, анын ден соолукка зыяндуулугу тууралуу да айтып кеткенсиз. Бүгүн да ошол боюнча кененирээк айтпасак, бул курч көйгөйлүү маселелердин бири десек болот, Агай келиңиз. Бұл елдің арасында наркотик деген термин, наркоман деген термин абдан кеңіру. Елдердің бар билет та. Анан бұл бүткүл дүйнөлүк наркоманияга каршы күрөшүү күнү деп аталып атпайбы? Бұл бир эле мамлекет эмес. Бұл бүткүл дүйнөнү камтып атат. Бұл аябай көйгөйлүү маселе да. Анан ошон үчүн Бириккен Улуттардын уюму ушу 26 июнду атай белгилеген. Бул күндүн кандай мааниси бар? Бул күндө күрөштү күчөтүү керек. Профилактикалык иштерди, элдин арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү керек. Элдер ушуну билсин, бул деген бул жөнөкөй эле маселе эмес, бул абдан көйгөйлүү маселе деп ушуга акцент коюп атпайбы? Ошон үчүн ушул 26 июнга белгиленген да. Анан бул биз медик болгондон кийин ооруларды мындай ориентировка алабыз да. Бирок бул наркоманиянын өзүнүн спецификалык өзгөчө белгилери бар. Анан бул адамга гана таасир кылбай, бул коомго дагы таасир кылат. Наркомания болгон жердечи. Бул мисалы үчүн наркотик менен берилген адамдар эң биринчи өзүнө жаман да. Бул адамдын психологиясы өзгөрүлөт. Анан соматист состояние деп коет. Бүт нервный система, жүрөк кан тамыр системасы, желудочный система, анан баары өзгөрүлүп атпайбы? Бүт ден соолугу бузулуп атпайбы? Анан бул маселе анан үй-бүлөгө да таасир кылат. Мына кантип элестетип көргөндө бир үйдө бир наркоман болсо, бул ал трагедия, чоң трагедия. Анан бул коомго дагы чоң таасир берет, биздин коомго. Анткени бул наркоман болгон киши мындай нормалдык турмушта жашоого, адаптация кылууга анын деңгээли жетпейт. Ал өзүнүн дүйнөсү менен, наркомандардын дүйнөсү менен жашайт. Анын ойлогон ой, жүрүш-турушунун баары ошону менен кетет. Анан бул коомго мындай адамдардын эч бир пайдасы да жок да, зыянынан бөлөк. Анан үчүнчү маселе, бул наркомания болгон жерде криминал болот. Обязательно. Мен айтып атпайм, адам психологиясы башкарат да. Адам психологиясы нормально, анын ой жүгүртүүсү, умозаключение, логика баары өзгөрүлөт да. Эгер адамдын акыл сезими өзгөрүлгөндөн кийин анын жүрүш-турушу да өзгөрүлөт. Анан жөн гана криминалга кирип кетиши мүмкүн. Ал криминалга кирген себебин айтып кийин, анткени жанакы зависимость деген бар да. Бул эки түрдүү зависимость болот. Психический зависимость деп коет, анан физический зависимость деп коет. Ошондо бул ошо кул болуп калат да, наркотиктердин кулу болуп калат да. Андай наркотиктерди обязательно принимать этиш керек. Эгер принимать этпесе, баягы не в своей тарелке дегендей болот да. Мисалы үчүн адамга суу саганда, чөлдө калганда суу ичкиси келет. Канча күн тамак ичпей калса, тамак ичкиси келет.
бирок андан дагы күчтүү организм ушундай зависимый болуп калат да, наркотиктерди кабыл алыш керек. Биз акыл айткан менен ал болбойт, ал өзү ошол өзүнүн состояниясын наркотикти принимать эткенге мажбур кылат да. Анан ошон үчүн кандай гана болбосун акча табыш керек. Кандай гана болбосун ошо сатып алыш керек. Акча жок болсо криминалга барат. Мына ушундай көйгөйлүү маселе болуп атпайбы? Анан бул наркоман болгон киши жанакы мен айтпадымбы, бул эки жагынан кетип атпайбы? Психикалык жагынан дагы жабыр тартып атат, аны өзү билбейт. Анткени любой киши жөн акыл эси нормальный киши ооруганда билет да өзүнүн акыбалын, мындай экен деп. Ал өзү отчет бере албайт. Анткени өзүнө болгон контролун да жоготуп коет да. Анан өзүнүн дүйнөсү менен жашап калат. Анан жанакы айткандай коомго дагы ошондой терс таасир тийгизет. Анан криминалдык иштерге барып ушундай да. Анан бул эмне себептен бул ушундай көйгөйлүү маселелер жаралып атат? Бул негизинен могу жаштар арасында. Анткени бул жаштар өсүп келаткан муунда, бирок булар деген турмушка болгон көз карашы абдан калыптан элек. Бутуна тура элек да, кыргыздар айткандай. Алар деген кандайдыр бир жеңил оюлуулуктарга барат да, контролдук аз. Анан адам психологиясы кызык, мындай эң доступный нерселерге бат көңүл неметет да, ар жагын тамырына чейин ойлонбойт. Анан бир жагынан бул нарко бизнес деген бул миллиондогон акчаны камтыган. Биздин о жерде сүйлөшүп атканы менен мунун тамыры тети бөлөк жактарда. Именно наркоман, мына Бразилия окшогон бөлөк мамлекеттерде ушундай, кат мына Афганистанда айтып атабыз, мунун тамыры бөлөк жакта да. Бул өзүнүн кайырмагы менен, сет менен бүткүл адамзатты тарткысы келет да. Ошон тузагын илиш керек. Ошо тузакка илингендердин акчасы менен булар миллиондорду күрүтүп атат. Бул жерде жана мына фильмдерде да көрсөткөндө, нарко бизнестен жөн чөнтөктө акча менен келбейт да, жана момундай килеген сумкаларга салып алып жүрүшөт. Акча болгон жерде бардык кылмыштардын баары кетет да. Булар бийликке умтулуп атат, криминал эмне деген гана нерселер болбойт. Анан ошол жанакы жаштар арасында жаңы психологиялык деңгээли мындай калыптан электе ушундай нерселерге жанакы тарта турган күчтөр бар да, тымызын. Анан ошолордун тузагына илинет. Анан бул тузагына илинет, анан бир жаман жери бул жалгыз болбойт, мындай групповой кетишет көбүнчөчү, групповой. Тамеки тартышат, вино ичишет. Аны ошону менен атыгы билишет, ошону кандай тартыш керек. Булар өзүнүн ошону менен жан багышат. Булар ошол молодежьду кантип азырып, кандай ошого алып кетиштин жолун алар абдан жакшы билишет да. Анан да бир жаман жери мурун биздин көлдө апийим айдалчу. Ана гендер деп коет да, гендерди карачу эмес, гендерден аркан эшишчү, ошондон неме кылчу, каптарды жасачу, мешоктордучу. Эч ким көңүл бөлчү эмес. Азыр гендерден жана нашаларды тартат, гашишная наркомания деп атат. Анан токсикомания деп коет. Мурун бензин жыттачу, жана клейлерден өтүк майга чейин барчу. Адамдар эмнени гана ойлоп чыгарбайт, бир өзүнчө бир ойлорун өзгөртүш үчүн, ощущенияны өзгөртүш үчүн, өзү бөлөк дүйнөгө кириш үчүн ошолордун баарына барып атпайбы? Анан азыр жаңы синтетикалык химия өсүп атат, синтетикалык көп токсический действие кыла турган заттар пайда боло баштады. Абдан көп. Алар интернет аркылуу сатышат, тиги аттарын барын өзгөртүп алышат.
Бул мисалы үчүн могу гүлгө подкорм кылыш керек. Ана мындай жалаң положительный жагын айтышат да ушундай. Анан негизин карап көрсөң суть там токсический воздействие кылат да адамгачы. Анан ушундай азыркы ушундай дүйнөдө жашап атабыз. Ошон үчүн могул эң биринчи ата-энелер балдарына мындай көңүл буруш керек. Биз азыр акча табабыз, күнү түнү менен иштеп келип эле анан балдарга көп көңүл бөлбөй калдык. Анан балдардын баягы мурунка болгон жүрүш турушу кийин өзгөрүлө баштайт, кадимкидей элечи. Мурун окуйун, бирдеме кылайын, муну иштейин дегенин ордуна мурункулардай ответственность жоголо баштайт. Анан бир жакка кетип калганы көбөйөт. Анан баягы сүйлөшөйүн десең, алар уже мындай конфликтный ситуацияга бат кетет да. Ушундай болуп акырын билишпейт да, бул эмне болуп калган деп таң калышы мүмкүн. Ошондо коңгуроону кага башташ керек ата-эне. Анан экинчиси эле бул жаштар мектепте да, мугалимдер да буга көп көңүл бөлүш керек. Ошону эмне деп анан ошол убакта анан врачтар бар, мынакей момундай болуп атат деп консультация алып келип, анан эч убакта алар менен урушпаш керек. Алар деген атайы ошо наркоман болбойн дебейт да, алар жаңылыштык менен ошого барып атат да. Анан ата-эне катары алар менен сөз табууга аракет кылыш керек. Кандай деп анан ошентип ошонун жолдору бар да. Рахмат Асанбай Султанович, мындайча жыйынтыктап айтканда, мындай толуктап айтканда, бүгүнкү күндө чындыгында баңгизат колдонуучулардын саны күн санап өсүүдө десек болот. Анан баңгизатты түп тамыры менен жоготуу мүмкүн эмес, бирок сиз айткандай мынакей алдын алууга болот, мисалы үчүн. Көңүл бөлүү керек, жаштардын жүрүш турушун байкашыбыз керек. Муну буга чейин да айтканбыз, муну дагы айта бермекчибиз. Анан Элнура Сыргаковадан сурагым келип атат да. Ушул 26-июнь баңгизатты колдонуу жана мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүүнүн урматына атайын акцияларда жарыяланганы. Ошол акциялар кандай жыйынтыкталууда, кандай жыйынтыкка ээ болдуңуздар дегендей. Биз бир айлык өткөздүк. Эми областтык бириккен ооруканабыз бир айлык өткөзүп, флешмоб өткөздүк, акцияларды өткөздүк, лекцияларды окудук, в течение месяца консультацияларды кылдык. Основном подростковая наркомания боюнча родителям информация жеткиздик, что наркотики, токсикомания, наркомания деген профилактика кылыш керек. Это балдар менен ар дайым общаться этип туруш керек үйдөчү. Не только деньги зарабатывать надо, но еще с детьми нужно общаться, чтобы они интернет-магазиндерден наркотики албаш үчүн, мен прошлый раз айтып кеткендей жанагы дешевый глазные капли колдонбош үчүн, вейп колдонбош үчүн, ошонун баарын өткөздүк. Флешмобду Тыныстановдун маңдайынан өткөздүк, социальный сетиге ролик кылып жибердик. Андан тышкары аяктан барып репортаж снимать этип кетишкен. Ошол бүгүн день открытых дверей кылып, областтык бириккен ооруканада приемный отделенияда Айнура Жаныбековна деген врач-нарколог отурат бүгүн кечке. 2 күн мурун биз объявление бергенбиз Каракол.комго. Уже сколько-то тысяч просмотров болгон. Надеюсь, бүгүн келип ата-энелер консультация алып кетишет. Основном ошо азыркы жаңы баңгизаттар боюнча основном жанагы не только клей, бензин, но и карп боюнча жана микс балдар колдонуп аткан жана аракка деген снотворный кошушат экен, азыр обезболивающий кошушат экен, ошол аркылуу да айтылып берет. Анан энергетикке дагы разные таблетки димедрол кошуп деле ичип көрүшат, анын да действиясын айтып берет. Каждый вот эти вот психоактивные вещества, которые потребляют дети, сейчас они АЕВ развернулись в интернет-магазинах, и мой интернет аркылуу деген АЕВ прям прогрессивно увеличивается за счет этого деген. Ошо дети все подростки, я считаю, уже с 11 лет уже көп эле наркоман болуп калды. Ошого каршы биз ошо профилактика түрүндө информация жеткизелик дегенбиз да. И анан вейпта жөнүндө да, что вейп тоже очень неблагоприятно действует на легкие,
вообще на весь организм в целом ошолордун баарын айта кетет бүгүн Айнур эжебиз. Буга чейин дагы Элнура Сыргаковна, Асанбай Султанович биздин студиябызга келип бул боюнча дагы кененирээк маалымат бергенбиз чындыгында. Анан чындыгында ата энелер арасында вейп деген эмне экендигин, кальян эмне экендигин билбеген да ата энелер бар да, мисалы үчүн жетпей аткан, мисалы үчүн маалымат жетпей аткан учурлар болот. Анан көп эле ата эне ойлошу мүмкүн, мен балам кадимкидей эле жакшы эле жүрөт, эч нерсе менен алектенбейт деп. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө кичинекей мынакей Элнура Сыргаковна айтып кетти, мектеп окуучуларынан тарта ошол наркотикалык баңги заттарды колдонуп тургандардын саны арбында. Асанбай Султанович, сиз дагы ата энелерге кайрыла кетсеңиз, кандай иштерди жүргүзүшүбүз керек? Жогоруда айтып кетпедимби? Негизи бул баңги затты, баңгиликти түп тамыры менен жоюуга ар бирибиздин мындай күчүбүз жетпейт, бирок алдын алууга сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүк бар десем болот. Бул үй бүлөдөгү ата энелердин ролу чоң. Анткени чогуу жашашат. Биз балдарды тарбиялап атканда кийим, тамак менен эле багабыз деп коебуз да. Бирок анын кандай адам болуп чыгышына аябай көңүл бөлүшүбүз керек. Билими кандай болуп атат, баланын өсүшү кандай болуп атат, туура келатабы, туура. Анан абдан тыгыз балдар менен байланыш болуш керек. Сырларын айтышып, балдар менен кадимкидей сүйлөшүп, чогуу болуп үй бүлөлүк ушундай. Анан когда баягы оокат деп эле балдарына көп көңүл бөлбөй, качан келип атат, качан кетип атат, эмне кылып атат деп көңүл бөлбөй койгондун аягынан бул бир күндө наркомания болбойт да, акырындык менен болгон. Если ал өзүнүн балдары менен тыгыз байланыштар болуп, как ата катары, как эне катары, ошо балдар менен жакшынакай мамиледе болуп, үй бүлөлүк мындай жакшынакай атмосфера болуп, ушундай бир жакшы болуп турса, постоянно, анан ошондо жанагы наркоманиянын белгилери анан акырында билине баштайт. Ошондо билинет. А эгер контакт болбосо, анда санда анан кийин анан сезип калат да, аябай грубиязм менен болгондочу, апе билем мурун тигинде жакшынакай эле жүрдү эле, кийин ушинтип калды деп анан уже кечигип калат да. Ошон үчүн постоянно кыз бала болобу, эркек бала болобу, баарын карап туруш керек. Ата эне в первую очередь өзү тамеки тартпаш керек, ичпеш керек. Они на примере своем должны показывать ребенку правильное воспитание, да. Вот ошондон көп зависит этет. Анан балдардын чөйрөсүн көрүп туруш керек да, с кем общается, кайсы досту алып келип атат, ал досу тамеки тартып атабы, тартпайт абы. Анткени өзүң балаңдыкын көрбөйсүң, зато жанындагы досторунукун бат эле көрүнөт да. Анан ошолордун баарын замечать этип туруш керек. Анан эртерээк барыш керек наркологкачы. Азыркы эми система боюнча биз жанагы подростоктарды, которые приемникке келип атышат, сознаниясын жоготуп, эме болуп, аны биз учетко албай элебиз. Анткени булар армияга барышат, анан права алышат. Если азыртадан эле буларды списокко, учетко коюп койсок, уже будущийин кесип салабыз да. Поэтому деген принято решение, чтобы не брать их на учет, а с ними заниматься психологом, школьным психологом, родителям. И анан основном ошо наркологко жиберип, эми консультация алганга эме кылып атабыз да азыр. Соңку суроосун Элнура Сыргаковна айта кетсеңиз, ушул баңгизатты колдонуп жаткан балдар арасында кандай белгилер болушу керек? Мисалы үчүн ата энелер да бизди көрүп отурушат да, бүгүнкү күндө чында жогоруда айтып кеттик, баңгизат колдонгонун билбей калып атышат, анан кеч болуп калганда кайрылып атышат депчи. Мына ушунун нерсенин баарын алдын алуу үчүн ата энелер дагы ошол баланын кандайдыр бир туура эмес кыймылынан улам, белгилерден улам бул колдонуп окшойт деп көңүл бөлүүгө мындай ынтызарлык пайда болот го деп ойлойм да. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Это перепад настроения болот да, основном. То ребенок у вас очень веселый, эйфоричный, такой, ему все нравится, смеется, жүрөт, со всеми общается, то ребенок кайра деген такой раздраженный, конфликтный болуп калат, вялый болуп калат, кечке уктайт, эртең кийинчи. Возможно, ошондон деле көрүш керек да, көрсө болот. Көзү кызарып калышы мүмкүн. А если бензин жыттап атса или там карп жыттап атса, ал постоянно мондай денесине сиңип калат, миңдерине сиңип калат, ошону жыттап туруш керек. Тамеки деле жыттанат. Анан азыркы вейп основном ароматизация
ароматизаторлар менен келет. Они очень сладкого вкуса болушат. Аны деле бат эле жыттап эметсе болот. Просто балага жакыныраак болуш керек ата-энечи. Ата-эне жакын болсо эле бала көп андай немете албайт да, колдоно албайт да. Анан интернеттен кичине алысыраак болуш керек. В основном надо смотреть, кайсы ссылка менен булар кирип атышат, все время проверять этип туруш керек. Ноутбуктарын деле, телефондорун жана өзүңөрдү привязывать этип коюш керек алардын адресине, чтобы видеть, какой поисковикте жүрүшөт буларчы. Чоң рахмат сиздерге, алтында алган убактыңыздарды бөлүп бизге келип бергениңиздерге. Негизи айта турчу сөздөр көп, бирок убакыт чектелүү болуп жаткан үчүн андыктан туура түшүнүп, биз дагы телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы да болсо банги заттарын туура эмес колдонуу бул ден соолукка зыян экендигин билдирүү максатында атайын мультфильм дагы тартуулай кетели деп туралы. Ага чейин биздин меймандар менен тааныштыра кетейин. Облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун невропатологу, наркологу Султанов Асанбай Султанович бизде мейманда болду. Жана Ысык көл бириккен ооруканасынын психонаркология бөлүмүнүн бөлүм башчысы Сатыбалдиева Элнура Сыргаковна бизде мейманда болду. Бүгүнкү биздин Көл таң программасынын негизги темасы ошол баңгизатка каршы күрөшүү күнүнө карата программабыз даярдалып, бардык туура маалыматтарды жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө, ата-энелерге жеткирүү максатында даярдалууда. Ал эми балдарга туура тарбия берүү дагы бул ар бир ата-эненин милдети. Ошону менен катар мына балдарга жакшы бир нерсе өзүнө алыш үчүн мультфильмдер да чоң таасирин тийгизет эмес. Андыктан тамеки тартуу бул кандай таасир тийгизери тууралуу дагы кызыктуу мультфильмди биздин бөбөктайларыбызга тартуулайбыз. Биздин канал менен бирге болуңуз.